Урматтуу туугандар, биз жоголгон жокпуз. Биз Ван Чопонун толук метраждуу фильмин тартып аттык. 10 январдан баштап бардык кинотеатрларда. Кайсы жакка айтып атсың, Британия? Кимге айтып атсың? Кандай кимге айтып атасың? Кимге айтып атсың? Кандай кимге айтып атасың? Кандай кимге айтып атасың? Каяктан каяка, мықты? Үй жакка баратканбыз. Что-то маршрутка жок болду да. Силер чыгып калып да жакшы болду. Бияктан мен кетпедик да так. По пути чыгып калган жакшы болду. Кстати, автокоробке тартып келем да. Сен чыгып калдың. Бензин чабып алып. Артыстан акча берет. Тигилерди каяка апарасыңар да эми? Бир погреб бар. Ошака чыгып калдым. Третий жерден эмек оңго, Жетеден. Ошо биринчи кеш. А ушул жерде эми? Ушул жерде жашайсың? Ошол үйдө. Үйдөн эле тартабыз баарын. А передачаны ошондон тартасың? Үйдөнбү? Молодец. Көз жашылып турбуз, Сен үйгөн мен машина менен. Негизи эме сценарий ачып водитель тастайт го. Негизи көчөдө маршрутка кылып түшүп турам негизи. Тетиги тоороттон оңго. Бердемби? Хорошо, мейли анда. Всё, рахмат. Байланыштабыз. Неме шашпасаңыз үйгө чай ичип кетпейсизби? Башка күнү болбойбу? Кирип ичип кетиңиз. Ким бар? Саат менен сүйлөшүптүн оператор болду. Алар меникинде сет. Неме, тияка токтотуп эле кире берсеңиз, Жанатбек, Азыр мен Салих колбаса азыктары сиздер үчүн ар дайым даамдуу. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу айымдар жана мырзалар, жалпы тамашоонун көрөрмандары, МК шоу долбооруна кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? МК шоу сизге эмнеси менен жакпайт? Билбейм, мындай отуруп жүрөт го. Отуруп бирдеме жеп эле, кыйналып кичине мындай 21-кылым кичине кыймылдаш керек. МК шоуну кызыктуураак кылыш үчүн биринчиден алып баруу үчүн алмаш керек. А МКны автокараокеге чакырайын деген оюңуз барбы? Буюрса, мен 2 жолу чакыргам. МКнын ичи ооруп калыптыр. А экинчи жолу болсо менин ичим өтүп кетти да. Эреңбек байке, сизге ийгилик. Рахмат. Удмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар, ак калпак кийген аталар, ак элечек кийген апалар, гамаш кийген байкелер, уги кийген карындаштар. Аны эмесе бизде бүгүн конокто Эрмек Нурбаев. Кандай жакшы. Жакшы, эркек кызбак сиздик. Сагын кеттирдим десем. Ошо мына 6-сезондо пиджак менен келип калдым бүгүн. Атайын сиз келет деп. Актан кийип жүрдү эле мурун. Актан байке таштап Эми сага чак болду. Эрекеке кош келипсиз. Көптөн бери көп адамдар сурап аткан, сизге да берчү суроолор көп дегендей, айткандай эле бардык тамашалар, кээ бир конкурстар редактордон өткөн. Конкурстар болобу? Конкурстар болот. Саламдашуу, анан коштошуу, Берсе. анан Разминка, разминка, үй тапшырма. кухняда тамак жасамай. Жаңы конкурстар, жаңы ошол өтпөй калды редактор. Бизде формат жөнөкөй үйдөгүдөй кенен кесир отуруп дегендей чай ичип, мындай суу ичип отуруп, мындай общение кылабыз да. Кудай берсин. Анан бизге келген коноктор үйдөгүдөй кийиш керек. Биздин фантазиябыз боюнча Эрмек Нурбаев үйүндө кандай кийинет деген кийим даярдаганбыз. Ошол кийимди кийип келиңиз тиякта. Каладимтүү. Жар-жанда. Анасы достор, дагы жолу тосуп алыңыздар. 4 баланын атасы, көптөгөн таланттуу тамашаучулардын папасы, жөн гана мыкты инсан Эрмек Нурбаев. Ассаламу алейкум дагы жолу. Ассалам. Кандай? Жакшы, Эрекеке. Саглаштык. Скажи, просто колуң нежный турат. Үйдө ушундай кийинесизби? Фантазиябыз бир аз окшошуп туруп. Негизи мындай болжолдуу түрдө
Окшош эле болжолду түрү, бирок Эми азыр? көйнөк эле кичине сенин размериң экен. Чоңураак экен да. Не, силер кийиптүү ичине менин салоосуңар батып калса да экен. Ооба, сенден бир үчөө атат го. Эми акыркы кездерде көбүнчө автокараокеден көрүп атпаймынбы. Мүмкүн кечкисин чыгып подработка болуп калабы депчи. Туура, негизи ошондон баштагам, анан ойлонуп передача ачпайм дедим. Элдер туура түшүнүп калсын деппи. Студент кезде эле башталгам. Жакында эле Америкага барып келдиңиз. Ал жака эмне болуп барып калдыңыз, кандай бардыңыз, деги эле Америкага эмне болуп барып атасыз дегендей. Мага Америка жагат. Америкага барганда мен эмнегедир бир илхомго толом. Аябай мындай көп нерсени чогултам. Америка абдан өнүккөн мамлекет. Биз көп нерсени үйрөнсөк болот ал мамлекеттен. Ошол жердеги жарандар үчүн, биздин кыргыз мекендештер үчүн дагы жакшы шарттар түзүлгөн. Окуйсуңбу, иштейсиңби, кичине башты иштетип туруп эле жакшы бир көз караш кылсаң, мен ойлойм, биздин жаштар, биздин кыргыздар деле же башка бир улуттуу мамлекеттер үчүн жакшы шарттар түзүлүп, көп мүмкүнчүлүктөр бар да. Ошол мага аябай жагат Америка. Акыркы жолу да барып келдим, жумуштар менен барып келдим. Кудай буюрса, жумуштар бышса, анан мен сага сүйүнчү эле. Быш элек жумуштар боюнча бардыңызбы? Бышырам деп барып жүрөм да. Негизи ал жака барганда сиз жөн барбай той-пойдогу алып барып коет окшойсуз, анчамыча? Кээде өтүп барат. Кээ бир тойду карасаң тамадасы жок экен эле. Ошондо сиз жумуштар менен барасыз. Мен ойлоп атпаймынбы, ушул жака атайын чакырып сизди алып баруучулук кылып. Андай дагы болот, андай да болот. Атайын акыркы сапарыбыз ошондой сыяктуу эле болду. Чындыгында себептен энди азыр күз той мезгили болуп. Америкада да ошондой Болгондо да өзгөчө Чикагодо биздин кыргыз мекендештер көп экен. Барган сайын үйлөнүү тойлор же башка тойлор көп боло баштаптыр. Чындыгында Америкада той биздикиндей эле экен. Баягы эле болгону бизде мисалы Таластан келген туугандар деп чыкса, аякта Цинциннатиден келген туугандар, Чикагодо эли саламатсыңарбы депчи мындай. Калифорниядан келген коноктор. Бөлүштүрүп коюптур. Чикаго шаары деп, Иллинойс облусу деп, Цинциннатиден келген туугандар деп өзүнчө мындай бөлүнөт экен да. Билишимче, Саламат Алиев менен жакшы жакын достордонсуздар. Анан ар бир барган сайын ошо сүрөттөрүңөрдү чогуу көрүп калабыз. Азыркы учурда Саламат Алиев Америкада, баарыбызга сыр эмес. Анан ошо Саламат Алиев ал жакта эмне болуп жүрөт, сиз дос катары айта аласызбы? Негизи өзүм деле түшүнгөн жокмун. Мен кантип барып калдым билбей калдым. Эмне кылып жүргөнүн да койсуң. Ооба, шартка байланыштуу жолугуп турабыз. Азыркы учурда акыркы жолу барганда Чикагодо экен Саламат. Саламат эми өзү көп кырдуу талант. Өзүңөр билесиңер, биз өзүбүз КВН'де ойноп жүрдүк, андан кийин Азия Миксте ойноду, ошол бишилип азыркы учурда Америкада. Эми Саламат акыркы ийгиликтери бул жакында эле кино тартты. С любовью в Америку деп. Вы совершили преступление. Вы будете сидеть в тюрьме. Моя любовь находится в Чикаго. Я люблю ее. Я хочу жениться на ней. Ошол кинодо баш каармандын ролун аткарды. Андан тышкары кээде той алып барып коет экен, кээде ошол Америкада ар кандай жумуштарда иштеп коет экен. Тиги Калифорнияда, Голливудта дагы бир актёрдук чеберчиликке тапшырып, ошол жерде да бир эмгек кылып бир мындай бир жешикендикке жетем деп Кудай буйрса отурат. Анан документтерин да бүтүп калса, Кудай буйрса Кыргызстанга да келип үйлөнүп кайра эле кете түшөт. Себептен эле биздин мамлекетибиздин атын чыгаруу деген бир башкы максаты бар. Саламаттагы патриот. Азырынча грин карт күтүп аткан туруп ал жактан, Грин картпы, ошо ред картпы, ошо билбейм, ошо бирөөсү да. Жакшы. Буйруса. Достор, пайдалуу реклама рубрикасы уланууда. Бүгүн мен силерге LTKG сайты жөнүндө айтып берейин. LTKG бул билеттерди сатып алууга эң керектүү сайт. Москва, Новосибирск, Ош, Жалал-Абад жана Исфана багыттары боюнча учсаңыз, эч ойлонбой бул сайтка кириңиз. Кантип кирем десеңиздер, компьютер, планшет же болбосо смартфон аркылуу кирсеңиз болот. Эмне үчүн LTKG? Биринчиден сатып алууга 24 саат бою мүмкүнчүлүк бар. Экинчиден Balance KG, Visa, Elson жана Beeline офистеринен накталай акча төлөп билетти броньго коюу мүмкүнчүлүгү бар. Үчүнчүдөн өтө пайдалуу. Ички рейске алынган билеттердин 10% кайра балансыңызга кайтарылып берилмекчи. Мисалы, билет 2500 сом турса, балансыңызга 250 сом кайтарылмакчы. Самолетко билет керек болсо, эч ойлонбой LTKG-ни тандаңыз. Инстаграмдан жазгам ушундай. Эрмек байке кандай суроолоруңар болсо, ошо жөнөтсөңөр болот дегенде, анын эң кызыктууларын окуп коеюн деп. Ушундай суроо болду. No Name командасынын мурун ойноп жүргөн кезиндеги тамашалары ошол бир канча убакыттан кийин YouTube'дагы Өзбекстандын миллион
бир нерсе деген передачасы бар экен, ошол жактан точ алынган тамашалар бар экен. Буга сиз кандай карайсыз? Булар Ошто биздин тамашоо филиалын жетектешет. Булар деле байкуштар жана өздөрү редактура болуп, бирөөсү ведущий боло калып, бирөөсү входко охрана болуп тура калып, Эмиль Вайнч. Ал охрана, СБшник главный. 3 кишиге ал жет, анан уже калгандар мындай эле кирет да. Айтканым, алар дагы ошол филиалды өткөрүп, а жерде Ошто 80дей командабыз бар. Эгер жалпысынан айтканда. Ошонун ичинде канча команда келет тамашалар менен, кээ бир тамашаларды, тамашалар баары эле күлкүлүү атпы, анан кээ бирлерди алар балким билбей өткөрүшөт биринчиден, анан билбей бияка алып келишет. Тигинин командасы депчи. Анан биз дагы мисалы Арсланбеке ошол эле миллион же башка бир Өзбекстандын юмор долбоорлорун көрбөйт экенбиз, тилекке каршы. Ошондуктан биз үчүн бул күлкүлүү тамаша, бирок бара-бара балким билине баштайт, бирок Ортодогу билбеген жаш тамашаочулардын немеси күнөөсү болушу мүмкүн, бул жерден билбей эле алып келип, мисалы башында деле мен ойноп жүргөндө анекдотторду коюп койгон учурлар болду. Ошондой болушу мүмкүн. Себептен мен ойлойм, бир гана ноуне эмес, башка командалар деле көп эле плагиат. Бизде үчөө бардык. Үч эле нормально иштеткенер бар, калган иши кылып айтканым, бул эме да негизи. Ар бирөөнүн өзүнүн эмесинде. Ар бир өзү билет бул каяктан эмне. Эң башкысы ошо мен билишимче ошондо. Бул конкурс биз немеден орус элинин КВНщиктеринен плагиат кылганбыз. Алдын ала айткып алып, анан жазып жиберсиң, өзүң деле плагиат кылып атпайсыңбы депчи. Фотошок деп аталат. Кандайдыр бир инсанды алганбыз, ага кандайдыр бир буюмду кошуп койгонбуз. Экөө кошулганда эмне болуп чыкканын ошону табышыбыз керек да. Азамат, матрешка. Так, матрешка Гельгинский. Чайдан уйгансың. Азамат Трешка. Ушундай. Оңой эле. Катуу даярданып турсаңар. Эми 11 сезондо. Күчтүү. Саматико. Тура элеби? Кытан ушинтип келген. Тамашага жаңы келгенде мондой болчу бети. Анан түшүндүрүп отуруп. Бети лепешке эле. Лена ошол кыздар бетин оңдоп отуруп анан кичине келди өзүнөрчү. Так, эмне болду? Таң, Актандырынан. Актандырынан. Алмурат тура. Так. Эмнеден уруксат сурагансың да? Билбейт. Ошон үчүн мага чейин чакырдың да? Менден кийин келсе, могу үчүн сурабасын деп. Так, Эмиль, даң, эмне бул? Эмиль. Отуруп, моозурайып, Саматты күтүп. Чико менен качан келет. Чико. Эмиль Чико батпайт. Үстүндөгү велосипед келип отуруп алса. Так, Эмиль. Эмиль алдында леген турат. Эмиль леген бе? Оң эле туруп анда. Мындай кичине кызыктыраак жооптор изеп. Жаныш, баклажан. Баклажаныш тура. Өзүнүн баш кийими бар азыркы? Азыр. Жаныш өзгөрүп кетти дейт го. Эмеси. Бул Арсланбеке. Арсланбеке. Мындай эле лидер окот. Так, Арсланбеке, эмне бул? Арсландышпы? Арсландыш. Всё, бүттү. Кайра баштан, эмиш. Барыңарга кең судан ысык салам. Аваз Акимов менен болгон конкурстун жыйынтыгын айта кетели. Айдар Талайбековдун көрүүчүбүз жеңүүчү аталды. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Буюрса жакын арада келип белеңизди алып кетсеңиз болот. Барыңыздар каналга жазылгыла, лайк баскыла, комментарий калтыргыла. Эң мыкты ошону көргүлө. Давайте, мен кеттим отун жакка. Баары азыр кино тартып, сизде да кино тартайын деген ойлор барбы? Кино аркылуу сени билиши мүмкүн кээ бир күйөрмандар. Ошондуктан мен ойлойм, киного этият мамиле жасаш керек. Биз бала кезден канча кинолор көрүп өскөнбүз. Көп кинолордун баш каармандары биз үчүн кумир болчу. Боевиктер көргөндө Мушташ, бул Ван Дамдын киносун көргөндө. Ооба, кровавый спортту биринчи жолу көргөндө мен
Кара Балтадан көчөгө чыгып мушташкам кошунам. Бул болгон окуя 2 жаш улуу. Ошол менен эле мындай чөркөм бар болчу андайчы. Калган баары мен чечип койгом. Бирөө менен эле чечиле элек бул вопрос болчу. Ал жоош болчу, бирок улуу болчу. Мен тентегирээк болчумун, бирок кичүү болчумун. Бирок негедир мен сабап коем деген бир эмем бар болчу. Кандай Анан үйүнө бардым. Үйүнө барып такылдатсам, чыкты. Не отасың, отун жарып атам деди. Башым жарам. Чырмышташ алсың. Растарас чыгасың дедим да. Десем, азыр эмес, бош эмесмин деп койду да. Анан кел депчи. Кандай Кандай чык, не коркуп атасың десем, анан жана балтасын кагып, азыр ботсуң керек. Кетти экөөбүз нейтральный территорияда сүйлөшкөнбүз. Менин үйүм, анын үйү ортодо стройка бар болчу. Эми тең болсун депчи, ата-энелер угуп калбасын же, укса да чогуу уксун деп. Мындай эле өзүнчө эле мына плащтарды кийип алып келгенбиз экөөбүз. Стойка отура калып. Калп айтпайм, 40 мүнөт мушташтык экөөбүз. Экөөбүздөн 40 мүнөт мушташтык мындай. Эми бирөө утулду деп айта албайм. Бирок негедир бир жета 20 мүнөттөн кийин жөн эле турдук да экөөбүз. Мындай башта, сен башта дечи. Аябай турдук. Күчтүү бала болчу. 1-2 жолу ыргыткан мени, мен 1-2 жолу уруп калгам. Анан 40 мүнөт тургандан кийин Кудай буйруп байкем өтүп бараттыр. Анан жанчы баштады. Мынтип эле карап эле, "Эй" деди, экөөбүз турабыз мынтипчи. "Не болуп атасыз?" деп. Мен карап, "Мушташып атабыз" деп. "Давай, тур" дегенде экөөбүз кеттик. Мен ошондо акыркы сөзүм эсимде, "Тебе повезло" депчи. Байкем болбогондо депчи. Болбосо 20 мүнөт жерле турабыз. Ичимен эле ойлоп турдум, ошентип байкем өткөнсө экен депчи. Бирөө бөлүштүрсө экен депчи. Көчөбүздө тынчыраак болчу, эч ким өтпөйт деп. Тиги эле турабыз экөөбүз. Ошондой иш. Таң атканча турмак турбайсыздар, э? Таң атканча турмак Таң атканча 2 саат турмак жок дегендечи мындай. Бирок тигин чыкырмак, анткени тиги отун жарып атпады эле. Бакырмакка кактасын деген. Салих колбаса азыктары сиздер үчүн ар дайым даамдуу. Акыркы учурда ушу сизди тамашадан сырткары дагы өзүңүз YouTube'да активдүү болуп атасыз. Нурбаев Life деген каналыңыз бар. Ал жакта автокараоке чыгат. Өзүңүздүн шернелестер менен кайсы бир видеолор чыгып калат дегендей. Автокараоке жөнүндө сөз кылсак, биринчи башынан баштасак, автокараоке биринчи машина айдагандан башталат. Эң биринчи машинаңызды качан алдыңыз эле? 2008-жылы калп айтпайм, август айы Nissan Sefira 97-жылкы спорт тауринг 2.5 анан газды барсаң дейт. Ошондой машина болчу. Негизи машина ошол 2008 алгам, бирок 2007 алмакмын да. Негизичи кыскача бир эмес айтып коеюн. 2007-жылы сентябрда жана биякта шоу бизнес арасында бокс өткөрүлгөн. Ошол жерге бокс боюнча ким утса 200 000 сом беребиз деген да. Биринчи орунга 200 000 сом, анан кур берилет деп, король ринга деп. Анан мен Тилек Байкемди билесиң. Тилек Байкем Golf 2 машинесин айдачы. Анан Байкем айткалды, боксту утсаң 200 000ди аласың, 200 000 мага берсең, мен сага Golf 2 берем деген да. Мен үчүн аябай стимул болгон. Мен анда 20 жаштагы бала болчумун. Утуш керек депчи, себептен даже как эмес, кур эмес, мага 200 000 керек болчу да. Машинаны алыш керек болчу. Бирок негедир бүт этапты уткандан кийин уюштуруучулар бизге 40 000 берип койгон. То есть мен уткам 40 000, анан кур берип койгон. Үйгө келип жаман эме болгон, чатак болгон үйдө. 40 000 берсем машина бербей, ошентип Байкем 200 000 дегем деп, мен утсаң дегенсиң деп ошентип ишилип. Но айтканым, ал тыйын мага ак жолтой болду ошет. Ошондон улам мен тыйын чогулта баштагам. Чогултуп 1 жыл убакыт ичинде ошол биринчи машинеме ээ болгом. Nissan Sefira машинеси. Ошондон баштап айдайм. Ал эми автокараоке долбоору мындан бир 2 жыл мурун мага Омар досум Америкада Carpool деген проект бар. Джеймс деген бир алпаруучу алып барып, ал жанагы Американ жылдыздарын отургузуп ырдатат, бийлетет, ошону көргөзүп, ушундай долбоор ачпайсың деп бир көргөзгөн. Мага жаккан ал долбоор. Мен 1-2 версиясын тартып көргөм интернетке. Кайрат Примбердиев келген, Гүлжигит Калыков келген.
Аны токтотуп койгонсуз да? ооба сен айтмакчы ютубка салып көргөм, элдин сынына салып, анан жакшы ой пикирлерди укканбыз. Бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет мен таксиге кеттим. Мен башка жумуштар менен алек болуп калдым. Ал проект кичине бери коюп койгом да. Анан быйыл телеканалдардан сунуш түшүп, проекттин кайра көрүп калышып, эстеп кетишип, ушуну эмнеге эметпей калды деп. Анан мен да ойлонуп Таксовать этип жүрсөм эле чалыштырдык. Жок, манда уже таксовать этирчим да бирөө. Таксопаркка. Ошол анан ачтык, Кудай буйрса, могу калп айтпайын март, апрелдерде баштадык. Кудайга шүгүр, азыр мына кечээ карасам 24-чү чыгарылыш болоттур. Буйрса. Буйрса ийгилик. Рахмат. Чакырсырлар. Сер келди. Биз ырдай албайбыз, биз менен эле. Жок, келди, позитив командасы жана бизге ак өргөлөр келип кеткен, могу жакында универсал келет. Силер да келди, сөзсүз түрдө. Энекбеке, эми башында сиз дагы өзүңүз да КВН ойногонсуз, анан көптөн бери тамаша жаза элек болушуңуз керек. Бирок импровизацияңар күчтүү экенин билебиз. Бул оюн тамаша кутушасы деп аталат. Bunun içinde кандай тамашанын башталышы бар, аягын өзүбүз улантышыбыз керек. Мясо по-французски. Мясо в горшочке деп. Стамбулда жана тамак бар го. Мындайча айтканда тамашанын башталышы алып чыгып, алмак-салмак варианттарды айтабыз. Биринчи болуп сиз биз алып чыгыңыз. Калыңды көп сураган кудалар дейт. Калыңды көп сураган кудалар карадалы кызы менен жашайт экен. Же андай. Сиздин вариантыңыз кандай болот? Калыңды көп сураган кудалар Бети калың кудалар. Сеники де жашак ка? Айла меникини окуйлы. Аябай жөнөкөй депутат. Тойдо колго суу куят. Берпежин? Аябай жөнөкөй депутат. Тар көп болсо бизде жакшы болмок да. Ошол менен иштесе. Патриотизм аягында аркадан желек түшүп, кыргыз элигең. Жерде чыга албайбы команда? Селфи кылганды жакшы көргөн кыз. Аябай жөнөкөй депутат. Тың кызы. Селфи кылганды жакшы көргөн кыз. Бети табак экен деп кой. Селфин чек деп эткен деп койсуң. Ой. Эман кийинчилес. Да, мындай суроо Энекбеке. Нарындык бала көлгө барганда Барашык деген ресторанга барып тамак жеген. Ох, мерген тургандын күчүгү дейт. Мерген тургандын күчүгү мышыктарга көз кысат. Күчүгүм деп. Мерген тургандын күчүгү Кайрат кыргыздын күчүгүнө тиешет экен. Жөн эле тамаша мындай. БГУнун кыздары Хэллоуинде дейт. БГУнун кыздары Хэллоуин майрамында автодордун балдары болуп калды. Автодорожный болду. БГУнун кыздары Хэллоуин майрамында. Өзүнчө эле тыква деп. Өзүнчө эле ашка. Өзүнчө эле ашка. Тыйлы, ачылып эле. Күндө 5 литр кымыз ичкен адам Туалетке 100 сом коротот. 7 баласы бар болгон ата. Үйгө келгенде общий деп эле салымдашып коду. 7 баласы бар болгон ата. Белоснежка деп койсун. Белоснежка бек деп койсун. Тико автоунаанын айдоочулары. Тика караоке ачып отур. Тико автоунаанын айдоочулары степ вагонго отурганда ох эне гостиница го деп койду. Ох элеңдеппи? Не, ох эне. Ошону ох эне дегенде бир аз сөгүнөт деп ойлошот экен. Бугу эне деп койсун. Ошол майды деп койсун. Ох, ё, гостиница го биякта тур. Билишимче 4 балаңыз бар, 4 эркек балаңыз. Батыр ата болоюн деген ой барбы? Мисалы. Аны айтып атпайм, Кудай буйрса, мынкы чоңойгондо. Чоңойгондо түшүнөт. Батыр ата болом деген эч кандай оюм жок. Болгону айтканым, Кудайга шүгүр, эми 4 уулум бар. Аябай кубанам. Мен эң байлыгым ошол. Мен кубанганым албетте биринчиден баарыбызга балуу болгон ата-энем. Кудайга шүгүр аман эсен. Анан ошо үй бүлөм 4 балам. Учурда эң башкы байлыгым ошол. Мен кандай эмеде болбойн, мен ошол адамдарды эстесем, мен дароо эле кубанып, маанайым көтөрүлүп калат.
үйгө барсаң төртөө мойнуңа чыгат. Бул абдан сонун нерсе. Төрт жагынан мен төртөөнү көтөрө албай калам кээде көтөрөм. Ошон үчүн кичүүсү да мунтуп туруп, байкелерин көрүп кылганда эрип калдым чындап. Үйгө барып азыр чечинип туруп бокс десең, төртөө жабылат да. Төртүнчүсү да мунтуп келип алат. Эмне кылып атканын билбейт өзүчү. Бирок байкелерин туратчы. Төртөө туруп жабылат, иши кылып. Мен абдан кубанам. Эми бул жерде мен келинчегим. Мен рахмат. Ошону айтса болот балким батыр эне деп. Эрек байке, соңунда бизде келген коноктор кандайдыр белегин таштап кетет. Анан сизден бүгүн кандай белек болот? Эгерде уруксат болсо, бизде автокараоке долбоору силер менен удаа кошо чыгып атат. Анан автокараокеге эгерде уткан комментарий жазышат да, ой пикир. Немесин шартын айтабыз. Ооба, ой пикир жазып, ошо кайсы бир эмени тандап алсак, ошонун мүмкүнчүлүгү болот бизге келген конок менен чогуу дуэт ырдаганга. Өзү ырдай албаса, анда ал сунуштайт. Мен досум бар, тууганым бар. Мен досум Арсен келип ырдап койсун. Ооба. Конкурстун шарты кандай болот? Эрмек Нурбаев барыбыз билгендей эле автокараоке, тамаш шоу жана ошондой эле Нурбаев Лайф деген проектлер бар. Эрмек байкенин кийинки проектинин аты кандай болот жана эмне жөнүндө болот? Ошону ким оригиналдуу, тамашалуу вариантта жазса, ошол көрүүчү, жеңүүчү болуп аталат. Автокараокеге катышуу мүмкүнчүлүгүн алат. Барыңыздарга рахмат. Оценкаларды коюп коелу анда. Келе. Калыстартабы. Калыстартабы. Чоң рахмат Эрекбекке. Рахмат Мырка. Мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, мыкты эң мыкты шоу, шаң менен өтө жашоо, мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, мыкты эң мыкты шоу, шаң менен өтө жашоо. Биздин конок болуп кет, мыкты курт суроолоруң бер, сырдашалы жылуу маек куруп жазып жер. Биздин конок болуп көр, сүйүнө жан дүйнөң өзү, бизде жалгыз чындык сөз, жалганды өзүңдөн бөл. Мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, шаң менен өтө жашоо, бал менен өтө жашоо. Чын жүрөктөн сырдашуулар, бирге жетебиз ашууга, кызыктуу дүйнөгө кирип келген конок сырдашуу.